Исхак Разаков атындағы техникалық университетте так илимдерге қызықтырған STEAM қышқы лагерь ашылды. Аға Бишкекте мектепте бүтіріп жатқан 100 қыз тартылған. Өспірімдер экс-президент Роза Отунбаеваның демилгесіменен башталған илимдегі қыздар долборының алқағында жалпы республикалық тестерлөөгө физика, математика сыяктуу так илимдер боюнча даярдыктан акысыз өтүп жатышат. Роза Бектемирова Бишкектеги номер 32 мектептин бүтүрүүчүсү. Келечекте программист болгусу келет. Алдыдагы 2 жума бою өзү курду 100 кыздын катарында техникалык окуу жайда инженердик кесип менен таанышмакчы. Айтишник десе эле бардыгы азыр балдар делестечет, бирок мен далилдегим келет, кыздар дагы жакшы айтишник боло алышат. Айтишник бул азыр техника абдан өнүгүп атат, айтишниктер көбөйүп атат жана абдан актуалдуу. Мен жакшы акча тапкым келет, үйүмө жардам бергим келет. Өспүрүмдөр токен инженериясы, энергетика, гидроэнергетикалык ресурстарды башкаруу, тамак аш инженериясы, өнөр жай технологиялары, креативдик тармак, азык-түлүк коопсуздугун башкаруу, санарып технологиялары багытында маалымат алып, мастер-класстарга катышат. Өтө түшөлткөн ковидтин таралышы, уламанын өзгөртүшү окумуштуулар, химиктер тарабынан аны натыйжалуу башкарып адам өмүрүн алып кала турган дарыларды изденүүгө жаңы илимий ачылыштардын зарылдыгын түртүп жатат. Дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугу жаңы жерлерди өздөштүрүү, дүйнөлүк суу жетпеген өлкөлөрдө суунун пайдалануунун рационалдуу жолдорун изденип жатат. Ошондуктан бардык өнүгүү, келечектин бардыгы акыл эмгегинен пайдалануу болгондуктан кыздар ошондон кем калбасын. STEM мектеби 6 жылдан бери өтөт. Былтыр онлайн режимде уюштурулуп, кыргызстандык 200дөн ашык окуучу АКШнын Гарвард университетинин Германиянын алдыңкы окуу жайларынын окутуучулары менен баарлашты. Айдана Топчубаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын веб-сайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин жыйынтыктайт. Бир жума бою Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Ал эми режиссердук пультта кесиптештерим Жанар Жолдошбаев, Алишер Муталипов жана Роман Барадин болду. Алдыдагы дем алыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыз.